Кыргызстандык мушкер Бусурманкул Абдибайыт уулу кезектеги беттешин Eagle Fighting Championship уюмунда өткөрөт. Мелдештин расмий постерин аталган промоушен өзүнүн Instagram баракчасына чыгарды. UFC уюмунун жеңилбес чемпиону Хабиб Нурмагомедов түзгөн UFC лигасынын кезектеги 34-чү мелдеши 19 мартта Россиянын Краснодар шаарында өтөт. Бусурманкул Абдибайыт уулунун атаандашы 23 жаштагы россиялык Владислав Королевский болот. Алай каймана ысымы менен белгилүү мушкер Абдибайыт уулу 1,5 жылдык тыныгуудан кийин октогонго кайтат. Кыргызстандык мушкер ММА спортунда 15 беттеш өткөрүп, 12синде жеңишке жеткен. Анын ичинен 9 атаандашын мөөнөтүнөн мурда жеңип алган. Ошондой эле карьерасында 3 ирет жеңилүү ызасын тартып, бир жолу тең чыккан. Ал эми атаандашы Владислав Королевский 12 жолу таймашка чыгып, 8 атаандашын утуп, 4 мушкерге жеңилген. Ал акыркы беттешин 2020 жылдын сентябрь айында мекендеши Сергей Масловго каршы өткөрүп, анда жеңилүү ызасын тартып калган. Бул эки мушкердин эрөөлүндө кимиси фаворит деген суроого токтолуп кетсек, Бусурманкул Абдибайыт уулу өтө тырышчак жана ар тараптуу мушкер. Спортчу күрөштө гана ишенимдүү болбостон, сокку узатуу чеберчилиги да өтө жогорку деңгээлде. Көбүнчөсү бутка туруу абалында беттеш жүргүзүүнү каалайт. Ал укмуштуудай кубаттуу соккуга ээ. Мунун натыйжасында көпчүлүк көрмандардын сүмөнчүгүнө арзыган. Буга чейин Бусурманкул М1 глобал уюмунда күч сынап, 5 беттеш өткөрүүгө жетишкен. Алгачкы беттешин 2017 жылы бразилиялык Диего Давиаллага каршы өткөрүп, тең чыккан. Андан соң алай 4 ирет катары менен ишенимдүү жеңишти майрамдаган. Диего Давиалла менен болгон реванштык беттеште кыргыз спортчусу атаандашын биринчи раундда эле нокаутка кетирген. Андан соң экс-чемпион Максим Дивништи, орусиялык Залимбек Омаровду, украиналык Андрей Лежневти калыстардын чечими менен жеңип алган. Бул жеңиштерден кийин М1 глобал уюмунун чемпиондук куруна негизги талапкер болгон. Бирок коронавирус пандемиясынан улам уюм бир аз кризиске туш болуп, жыйынтыгында Абдибайыт уулуна чемпиондук беттеш уюштуруп бере алган жок. 23 жаштагы Королевский карьерасын 2017 жылы баштаган. Буга чейин ал Gorilla Fighting Championships жана кыргызстандык уюм Falco Fighting Championship'те күч сынап келген. Дал ушул промоушенде спортчу 2020 жылдын март айында Кызыл Кыя шаарында беттеш өткөргөн. Анда кыргыз мушкери Алибек Алтын уулун биринчи раундда эле утуп алган. Бул спортчу партерде мыкты күрөш жүргүзөт. 8 жеңишинин 3-өндү самбышын менен жеңген. Өзгөчө муунту ыкмасын мыкты колдонот. Эми алдыдагы беттештин жыйынтыгына божомол кылсак, Бусурманкул Абдибайыт уулу атаандашына караганда бир топ тажрыйбалуу жана ММА дүйнөсүндө аздыр көптүр аты белгилүү болуп калган мушкерлерди да жеңип алууга жетишкен. Ал эми Королевский карьерасында анчейин күчтүү каршылаштар менен октогондо кездеше элек. Экинчиден бутта туруу абалында кыргыз спортчусу мыкты экендигин да белгилеп койсок болот. Кагаз жүзүндө Абдибайыт уулу фаворит болгону менен жеңүүчү ким болоорун беттеш өзү көрсөтөт. Кубан Жумамединов, КТРК Спорт, Спорт Сереп.